Жалал Абаддагы аскер бөлүктө контракт менен кызмат өтөгөн аскер адамы жоокерди сабады. Окуя 2-сентябрга караган түнү күзөт жана коштоо департаментинин бөлүгүндө болгон. Аскер прокуратурасы тергөө баштап экспертизанын жыйынтыгынан кийин анын аракетине укуктук баа бериле турганын билдирди. Өзгөндө терезе жууп жатып 60 жаштагы мектеп кызматкери кулап түштү. Өзгөн районундагы Разаков атындагы мектеп-интернатынын 60 жаштагы техникалык кызматкери терезе жууп жатып кулап кетти. Бул тууралуу өздүк булактар маалымдашты. Маалыматка караганда окуя 2025-жылдын 1-сентябрында болгон. Ал 1-кабаттагы терезени тазалап жатканда кокустуктан кулап жаракат алган. Жабыркаган кызматкер Өзгөн райондук ооруканага жеткирилгенден кийин Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына которулган. Ош облустар аралык оорукананын маалыматына ылайык бейтапка 2 бел омурткасынын компрессиялык сыныгы диагнозу коюлган. Жүлүнүнө зыян келген эмес. Бейтап 1-сентябрда келип түшкөн, азыр нейрохирургия бөлүмүндө дарыланып жатат. Абалы канааттандырарлык, башка жаракаттары жок. Эртең жергиликтүү анестезия менен операция жүргүзүлүп, омурткасы атайын медициналык цемент менен катып коюлат, деп билдирди ооруканадан. Жабыркаган МТ аталган билим берүү мекемесинде көп жылдан бери эмгектенип келет. Эже өзү бир тараптуу жолго түшүп алыптырго, анан ушул кылганы болмок беле. Бишкек шаарында жолдо болгон дагы бир окуя чоң чыр-чатакка айланды. Күбөлөрдүн айтымында аял айдоочу жол кыймылынын эрежесин бузуп, башка унаага тоскоолдук жараткан. Окуядан кийин айдоочулар сөз талашып, жаңжал акырында мушташка чейин жеткен. Мыйзамсыз акча жүгүрткөн чет элдиктердин кеңсеси жоюлду. Борбордук милициянын кылмыш иликтөө башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз акча операцияларын жүргүзгөн чет элдик жарандардын кеңсеси жоюлду. Борбордук милициянын КИИП кызматкерлери белгисиз чет элдик жарандар тарабынан жасалма банк карталарын жана уюлдук операторлордун сим-карталарын колдонуу менен ири өлчөмдүү акча каражаттарын мыйзамсыз алып жүргөн кеңсе түзүлгөндүгү боюнча маалымат текшерүүгө алынган. Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 209-1 электрондук төлөм каражаттарынын виртуалдык активдер капчыгын жана сим-картаны үчүнчү жактарга атайлап берүү же сатуу, 219-1 кумар оюндарын өткөрүү үчүн көмүскө жайды уюштуруу же күтүү, кумар оюндарын өткөрүү беренелери менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1986-жылы туулган ДА жана 1995-жылы туулган КБ аттуу шектүүлөр аныкталган. Алар Telegram каналындагы белгисиз колдонуучулардан банк карталарын сатып алышып, такси аркылуу уюлдук телефон жана 2500 сом төлөмдөрүн жөнөтүп турушкан. Банктын мобилдик тиркемесине байланышкан соң 7500 сомдон кошумча төлөп турушкан. Мындан тышкары тинтүү иш-чараларынын учурунда болжол менен 30 даана уюлдук телефон, 100 банк картасы, ноутбук, 20дан ашык сим-карта жана шектүүлөрдүн атына бир нече паспорт табылып алынган. Шектүүлөрдүн көрсөтмөлөрүнө ылайык ДА жана КБ онлайн казино платформасы менен оюнчулардын ортосунда акча каражаттарын которуп 1 500 000 сомдон ашык киреше алып турушкан. Шектүү КБ айлык акы катары айына 100 000 сом төлөп турган. Маалыматтарга ылайык алар транс улуттук кылмыштуу уюмдун мүчөлөрү болуп чыккан. Кошуна мамлекеттерде өздөрүнүн адамчалык схемаларын ишке ашыра албай, мыйзамсыз аракеттерин Кыргыз Республикасынын аймагында улантууну чечишкен. Ал эми шектүүлөрдүн бири ДА Украинадагы согушка катышкандыгы белгилүү болду. Учурда Свердлов райондук сотунун чечими менен ДА жана КБга карата Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы тандалган.